Эфирде жаңылыктардын кечки бейшемби күнкү толукталган чыгарылышы. Студияда мен Зайырбек Чумунаев кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алдыда кыскача түрмөк. Ош шаарынын мэри алмашып, жаңы мэр дайындалды. Ал эми мурдагы мэр Бакыт Жетигенов өткөн жылды кандай жыйынтыктады тизмектейбиз. Жыл жыйынтыгы боюнча биз бюджетти жыл сайын жакшы темпинен көтөрүп атабыз. Быйылкы жылда 120% көтөрүлдү. Биз могу жылга да азыр жакшы сунуштарды берип атабыз. Парламентте майыптардын жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыштар үчүн жазаны катаалдаткан мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Камчы Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алууну көздөгөн 37 жаштагы Өгүз Кайман аттуу жаран кармалды. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Сиздерге ишеничтүү адистерди сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн даярдап беребиз. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, чек арага чыкпастан 3 айга кайра каттап беребиз. Баары мыйзамдын негизинде. Ошондой эле эмгек келишими, макулдуктун ишеничтүүлүгү, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору кара тизмеден текшеребиз. Айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакбар жигитибиз. Камчы Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алууну көздөгөн 37 жаштагы Өгүз Кайман аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, шектүү социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу Көлбаев үчүн өч алуу ниетинде массалык башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялаганы аныкталган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен иш козголуп, Юстиция министрлигинин номер 21 мекемесине киргизилген. Учурда кылмыштуу байланыштарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Өгүз Кайман аттуу бул жаран адам уурдоого, баңгизатты мыйзамсыз даярдоого айыпталып соттолгон. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында катуу шамал болуп, 2 киши жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, саат 6:22-де батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 28-34 метрге жеткен. Шамалдын кесепетинен Балыкчы шаардык аймактык ооруканасынын чатыры учуп, жугуштуу оорулар бөлүмүнүн терезеси сынган. Натыйжада 33 жаштагы аял жана 2 жаштагы бала жабыркаган. Учурда алардын абалы туруктуу, дарыгерлердин кароосунда деп айтылат маалыматта. Окуя болгон жерге тактоо иштерин жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыгынан ыкчам топ тартылып, чыгымдар такталып жатканы кошумчаланды. Туркиянын Анталия шаарында кыргызстандык аялды жолдошу катуу сабап салган. Жабырлануучунун сүрөттөрүн соц тармакка коомдук ишмер Асол Молдокматова жарыялады. Анын айтымында күйөөсү аялына бычак менен кол салып, баласын алып койгон. Жабырлануучунун бир тууганы да окуя боюнча соц тармак аркылуу маалымат берди. Менин сиңдим Кыргызстандын жараны, кол салган эркек Туркиянын жараны. Ошол күнү сиңдим видео байланыш аркылуу апасы менен сүйлөшүп жумушунан үйүнө келе жаткан. Материнин эшигин ачары менен колуна бычак кармап турган күйөөсүн көргөн. Экөөсү мушташа кетип, күйөөсү бычак шилтөөгө үлгүргөн. Сиңдим коргонуп жатып бычагын жулуп алган. Бирок күйөөсү бугада токтобой тепкилеп кирген. Ызы чуудан улам кошуналары чыгып тез жардам кызматын чакырышкан, деди жабырлануучунун бир тууганы. Анын айтымында мындай нерсе биринчи жолу болуп жаткан жок. Күйөөсү буга чейинде эле ур токмок алып, аялын коркутуп келген. Сиңдиси баласынан улам өлкөдөн чыгып кете албай жатканын кошумчалады. Ал эми Тышкы иштер министрлиги Туркиянын укук коргоо органдары менен сүйлөшүп, баланы апасына өткөрүп беришкенин кабарлады. Ага чейин бөбөк жолдошунун ата-энесинде болчу. Полиция шектүүнү кармап, учурда кылмыш козгоо боюнча иштер жүрүп жатканы кошумчаланды. Министрлик ишти көзөмөлдөп турарын Анталиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери адвокаттар менен байланышып, жабырлануучуга юридикалык кеңештерди берип жатканын белгиледи. Парламентте майыптардын жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыштар үчүн жазаны катаалдаткан мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды.
Ага ылайык майыптарды зордуктагандарга, аларды сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге түрткөндөргө эркинен ажыратуу каралган. Ошондой эле алар айрым кызматтарга өмүр бою алынбайт. Анын ичинде кылмыш жасоо учурунда 60 жашка толгондордун жоопкерчилиги жеңилдетилбейт. Кылмыш жаза кодексинде аялдарга, 18 жашка чыга элегинде кылмыш жасаган адамдарга, ошондой эле кылмыш жасаган учурда 60 жашка чыккан эркектерге өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонулбай турганы каралган. Бирок жаңы мыйзамда бул норма өзгөртүлүп, педофилдерди өмүр бою эркинен ажыратуу мүмкүнчүлүгү белгиленген. Эми ага майыптардын жыныстык кол тийбестигине каршы жасалган кылмыштар кошулду. Ички иштер министрлиги интернет аркылуу баңгизат сатууга бөгөт коюу алдын алуу максатында Telegram мессенджеринин ээси Павел Дуров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Бул тууралуу бүгүн 23 январда Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңеште балдар жана жаштар арасында баңгизат каражаттары, психотроптук заттардын колдонушун алдын алууга багытталган мыйзам долбоору талкууланган учурда билдирди. Ал сүйлөшүү Санарип өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте жүргүзүлүп жатканын айтты. Азыр мындай соц тармактарды толук кандуу жаап коюуга мүмкүнчүлүктөр жок. Бирок Ички иштер министрлиги жаңы техникалык каражаттарды Санарип өнүктүрүү министрлигинен алып келип жатат. Мыйзамдар жол берсе, сот аркылуу ошол сайттарды жабууга мүмкүн болот. Мындан сырткары биз Telegram каналы ээлери менен дагы байланышып жатабыз. Ошондой эле сайттарды бөгөт коюп, жарнамаларды чыгарбагыла деген максатта анын негиздөөчүсү Павел Дуров менен анын компаниясы менен байланышка чыгып жатабыз, деди министрдин орун басары Нурбек Абдиев. Мунун алдында депутат Марлен Маматалиев учурда социалдык тармактар аркылуу баңгизат сатылып жатканын белгилеп, мамлекеттин ушундай баракчаларды жабууга мүмкүнчүлүгү бар жогуна кызыккан. Айрым депутаттар синтетикалык баңгизатты жаштар көп колдоно баштаганын, буга байланыштуу жарнамалар социалдык тармактарда, өзгөчө Telegram каналдарда көп экенин айтып чыгышты. Ош шаарынын мэри алмашты. Бүгүн жаңы дайындалган мэр жамаатка таныштырылды. Ал эми буга чейин иштеген шаар мэри Бакытбек Жетигенов жылды жыйынтыктап, ал иштеген учурда шаардын бюджети 2 миллиард 571 миллион сомго жетти. Былтыркы жылга салыштырмалуу 460 миллион сомдон ашык каражат кошулду. Ага катар административдик аймактык реформанын алкагында шаардын аймагы 2 эсе кеңейди. 6 ири өндүрүштүк ишкана пайдаланууга берилип, 19 билим берүү мекемелеринде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович мурда ээлеген кызмат ордунан бошотулуп, жылды жыйынтыктаган коллегиялык жыйында Бакытбек Жетигенов күтүүсүз Ош шаарынын мэрлигинен бошотулду. Ордуна Жеңишбек Токторбаев дайындалып, жамаатка тааныштырылды. Ал эми Жетигенов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Сиди узатып коюлду, мен коллегаларым менен бир 15-20 минут Шо маселе жок. Бакытбек Жетигенов Ош шаарын 2 жылдан ашуун башкарды. Бул аралыкта шаар тургундарынын көкөйүнө көк таштай тийген таза суу маселесине көңүл бурулду. Айланма жол куруу сыяктуу ири долбоорду ишке ашыра алды. Жетигенов учурда шаардагы негизги жолдорду оңдоого жетишпегенин, бул иш улантыларын белгилеп өттү. Кызматтан кетүүсү коллегиялык жыйынга туш болгондуктан жыл жыйынтыгында өзү чыгарды. Анда 1 жылда кандай иштер жасалды? Алдыда токтолобуз. Кандай десем, идеалды эчтеке жок. Колдон келген аракет кылып иштедик. Анан кээ бирде кичине кемчиликтер болот, анын баары. Эң негизи аларды убагында түздөп оңдоп кетиш керек. 2024 жылы Ош шаарынын казынасы кампайып 2 миллиард 571 миллион сомго жетти. Былтыркы жылга салыштырмалуу 460 миллион сомдон ашык каражат кошулду. Ага улай административдик аймактык реформанын алкагында шаардын аймагы 2 эсе кеңейди. Жыл жыйынтыгы боюнча биз бюджетти жыл сайын жакшы темпмен көтөрүп атабыз. Быйылкы жылда 120% көтөрүлдү. Биз могу жылга дагы азыр жакшы сунуштарды берип атабыз. Шаарда жыл ичинде өнөр жай тармагына дагы көңүл бурулуп, өндүрүлгөн продукциялардын көрсөткүчү өскөн. Анда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 6 ири өндүрүштүк ишкана ишке берилди. Алар Дос Марко текстиль фабрикасы жана Алайко органикс ишканасындагы логистикалык борбор. Натыйжада 10 миллиард
сомдук продукция өндүрүлдү. Ал эми былтыр 2023 жылы 7 миллиард 288 миллион өндүрүлгөн продукция өндүрүлгөн. Мындайча айтканда почти 3 миллиард сомго жакын ашык менен өндүрдүк да. Ага катар инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылды. Жол тыгынын чечүү максатында курулуп жаткан 2 деңгээлдүү жолдун курулушу башталып, пайдаланууга берүү алдында турат. Мындан сырткары Ош көчөсү кеңейтилип, Турсунбаев, Алимжанов көчөлөрү реконструкцияланды. Бүгүнкү күндө бизде болуп жаткан жумуштар бул Момуев көчөсүнөн Шакиров көчөсү менен Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишине чейин 2 деңгээлдүү жол жана жер астынан өтүш өкмөттүн курулушу жүргүзүлүүдө. Бул боюнча мен кыскача маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө 35 киловатт цеп кабель тартылды, сартынды, таза суу түтүктөр орнотулду, газ, телеком линиялары жылдырылды, көпүрөнүн 2 тарабынан таяныч дубалы курулду. Ошондой эле Яккалик каналына таяныч дубал курулду. Социалдык объектилерди куруу да ишке ашырылды. Анда бир нече жылдан бери курулушу токтоп турган Разаков мектеби 720 орунду болуп бүткөрүлүп тапшырылды. Жыл ичинде 3 мектеп пайдаланууга берилип, 19 билим берүү мекемесинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Ага катар Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион эл аралык талапка жооп берген шартта реконструкцияланды. Транспорт тармагындагы бул жылы четте калган жок. Буга чейин шаар тургундарын коомдук унаалар жетиштүү тейлей албай келген. Көйгөйдөн арылуу үчүн Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду аркылуу Өзбекстандан 100 автобус сатып алынып, пайдаланууга берилди. Бишкек шаарынан 100 троллейбус алынып келинип, аларга кошумча линияларды ачуу иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Ага катар коопсуз шаар долбоору дагы ишке киргизилди. Микрорайондордун, Төлөкөн микрорайондорун аралап өтүп, кайрадан Калелин көчө аркылуу ошол Араванскийге келе турган маршруттуу линия куруп атабыз. Жакын айларда баштасак, ошондо биз троллейбустарды чыгарабыз. Бул биринчи этап менен. Мындан сырткары биз ушул 100 троллейбусту жалпы эле шаардын 4 жагына Жапалак деген биздин чоң аймактык бөлүмүбүз бар. Озкур тармагыбыз бар. Мындан сырткары Фуркат ушул 4 тарапка чейин южный жакка, кыскасы троллейбустарды колесой Ош шаарын айланып жүрө турган. Мен үчүн дегенде троллейбус бул аябай экономдуу, пайдалуу транспорттордун бири. Сел түшүү кооптуулугунан жыл ичинде Борбордук базарды шаар сыртына көчүрүү аракеттери жүрдү. 2500 орундукка ылайыкташкан жаңы базар курулуп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул жагдайда соодагерлер тарабынан бир топ нааразычылыктар жаралды. Базар мына 20-сына чейин көчмөкпүз. Аба ырайым суукта биз көчпөй тургалы бир ай убакыт берилет деп ошо соодагерлер сураныптыр. Макулда 20 февралга чейин узартабыз. Эми Кудай берсе бир айдын ичинде да базар көчүп кетсе, шаарда кичине тазалап, жана разгрузка, жол тыгыны дагы маселе чечилип калат. Ал эми жаңы келген шаар мэри Жеңишбек Токторбаев бул иштерди улантууну көздөп турат. Ал жол тармагына басым жасарын, ара жолдо токтоп калган жолдордун курулушун бүткөрөөрүн убадылоодо. Учурда Мамыров, Калинин, Көкүмбүй көчөлөрү казылган абалда курулушу токтоп турат. Буюрса жолдон баштайбыз. Тиги биринчи очередь, биринчи очередь тиги Мамыров көчөсүн бүтүрөбүз. Талкаламжат көрдүңөр. Экинчи Калина көчөсүн баштайбыз, асфальтынан Көкүмбүй көчөсүн баштайбыз. Буюрса бүгүн быйылкы жылда кете бир 2 миллиарддан ашар акча бөлүнүп деп атат. Ошону бүт, ошо 3 көчөнү бүтүрүп, буюрса Курманжан Датка Ленин көчөсүн асфальттайбыз. 57 жаштагы Жеңишбек Токторбаев Ата жұрт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен жогорку кеңеште депутат болгон. Бирле кетсек, Ош Кыргызстандагы республикалык маанидеги 2 шаардын бири. Калада 400 миңден ашуун калк жашайт. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2024 жылдын 12 айынын жыйынтыгы чыгарылды. Анда тийиштүү планда иш аткарбаган үчүн Нукат, Өзгөн, Араван районунун акимдерине эскертүү берилди. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, аким айыл өкмөттөргө күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу талабын койду. Анткени жыл ичинде эле Ош облусунда 1982 мыйзамсыз курулуш аныкталып, анын ичинен 1406 объект буздурулган. Ага катар өнөр жай багытында 128 жаңы ишкана ачылган, анда 1394 жумуш орunu түзүлгөн. Бул жаатта күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу талаптары коюлду. Жыйындын аягында айтып кетем, анан бирок райондор, облустар, коллегияда сиздердин маселеңиздер каралат, ар бир район.
Ошо жерден биз көбүрөөк көңүлдү жетишкендикке эмес, чечилбей калган маселелерди карайбыз да. Ошон үчүн мына жакшылап даярданыңыздар. Эмне кемчиликтериңиз бар, аларды кантип чөбөсүңөр. Ушуга биз кийин абдан диккат карап туруп көңүл бурабыз да. Кара Суу шаарында 140 орунду балабакча пайдаланууга берилди. Аталган балабакчанын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ал Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында бир катар жаңы объектилерди пайдаланууга тапшырды. Учурда жаңы ачылган балабакча 140 наристени кабыл алган. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жалпы сметалык баасы 100 миллион сом деп бааланып, 2 жылда бүткөрүлгөн. Бүгүн Кара Суу районунда Телман айылында жаңы 140 орунду балабакчанын ачылышы күтүлүүдө. Бул ачылыш аземге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин катышуусу күтүлүүдө. Эскерте кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Нокат районундагы ушуга окшогон бир катар ачылыштарга катышат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош облусуна болгон иш сапарында Кара Суу шаарынын Телман айылындагы жаңыдан бүткөрүлгөн балабакчаны ачты. Аталган балабакча 140 орунга ылайыкталып, мамлекеттик бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө бакчага 140 бала кабыл алынган. Бирок айыл чоң болгондуктан бакчанын жетишсиздиги дагы деле байкалып, 320 бала электрондук каттоодон өткөн. Эми алар үчүн да кошумча тайпа түзүлөт. Учурда бакчада 6 тайпа түзүлүп, ар бир бөлмөгө даараткана жана ашкана да салынган. Бул балабакча 140 орунду болду. Мамлекеттик бюджеттен бөлүндү. 100 миллион ошонун негизинде курулду. Заманбап балабакча болуп, аябай бардык шарты менен, толугу менен даяралды. Бул 22-жылы бөлүнүп берилди. Мына 25-жылы айга бүтүрүлүп берилип атат да. Бул жаңы ачылган 140 орунду балабакча заманбап шартка ылайыкталып салынган. Бул жерде атайын балдар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмө, оюн ойночу, сабак аткаруучу бөлмө, андан сырткары уктаачу бөлмө да каралган. Эң негизги көзгөчөлүгү бул балабакчада ар бир бөлмөсүндө атайын дааратканалар, ашканалар каралган. Жаңы ачылган балабакчанын ачылышын жергиликтүү жашоочулар да көп убакыт күтүшкөн. Алар буга чейин балдарын коңшу айылдагы бакчаларга берип келишкен. Биз муну аябай күткөнбүз бул жерде. Аябай күткөнбүз. Азыр өтө кубанычтамын мен. Өтө сыймыктанып турам. Ушул өзүбүздүн айылда ушундай детсад курулуп, мынантип жакшы ийгиликтер жаралганына өтө сүйүнүчтөмүн балдарым. Ушул биздин Телман айылга мектептин жанына эң сонун садик түштү. Бул садиктин бүтүшүнө өтө күткөнбүз. Бизге айылыбыз чоң болгондуктан бизге садик өтө керек болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Ош шаарында курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык компаниялардын курулушу менен да жеринен таанышты. Ал курулуп жаткан үйдүн сапатына көңүл бурууну тапшырып, курулуш боюнча маалымат алды. Эсиңиздерге сала кетсек, бул жерде 8 блоктон турган 500дөн көп батир курулууда. Алар жалпы кезекте турган жарандарга берилет. Кыргыздарга бир комнат бары жетпей калат айма. Качы үй чоң болсо деле баары бир комнат жетпей калат. Белгиле кетсек, Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Ош шаары жана Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында бир катар жаңы имараттарды пайдаланууга берди. Ошондой эле 2024-жылдын жыйынтыгын чыгаруу боюнча коллегиялык жыйындарга да катышты. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Пархат Түлендибаев кайрадан жогорку кеңештин депутаты болду. Бул тууралуу бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында маалым болду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова Түлендибаевка депутаттык күбөлүк жана төш белги тапшырды. Ал Ош шаарынын мэри болуп дайындалып, ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган Жеңишбек Токторбаевдин ордуна келди. Пархат Түлендибаев буга чейин жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Аква Build компаниясы сапаттуу лифттерди сунуштайт. Замандын талабына жооп берген, коопсуз жана ыңгайлуу лифттерди издеп жатасызбы? Анда Аква Build компаниясына кайрылыңыз. Компания сапаттуулукту, инновацияларды жана ишенимдүүлүктү биринчи орунга коёт. Өзбекстандагы Аква Build компаниясы курулуш жабдууларынын 16 түрүн чыгарат. Анын ичинен сапаты жагынан мыкты делген жана күн санап кардары өсүп жаткан лифттерди өндүрүүдө. Жылына 2000 даана лифт чыгарган компания учурда дүйнөдөгү курулуш жаатындагы компаниялардын сап башында жана Кыргызстанда дагы өкүлчүлүгү иштеп жатат. Азыркы убакта биз биринчи подъездин лифтилерин монтажлап бүттү.
экинчиси уже жарым жартылай биринчисинин немесин бүтүрүп атат. Грузовойго экинчи 2-3 күндө өтөт ушундай. Бул фирманы биз сураштырдык. Фирманын даже чыгарылган Ташкент шаарында жайгашкан заводуна чейин барып, биз ошол жерден чыккан лифтилердин чыгышын полностью таанышып келдик да. Ошондуктан биз ушул фирманы тандап алганбыз. Элдин коопсуздугун бизге эң керектүү нерсе үчүн. Аквабилд жана Остен бренди менен чыккан лифттер сапаты жагынан гана эмес, дизайн жагынан дагы өзгөчөлөнүп турат. Ал эми жүк ташуучу, жүргүнчү ташуучу жана ооруканаларда бейтаптарды ташууга ылайыкташкан бир нече түрү бар. Алар 450 килограммдан 3 тоннага чейин жүк көтөрүүгө жөндөмдүү. Аквабилд Өзбекстанда гана эмес, учурда бир канча мамлекеттер менен кызматташып иштеп жатат. Маселен, акыркы 2 жылдан бери Кыргызстандагы курулуш компаниялары менен тыгыз кызматташып келүүдө. Алардын ичинде ири делген Сапат Global, Ал Шараф жана стандарт курулуш компаниялары менен келишим түзүп, лифттер менен камсыздап келүүдө. Ошондой эле Ош мамлекеттик педагогикалык университети дагы өз имаратына Аквабилдтин лифттерин орноткон. Үстүбүздө жылда ноябрь айында 1 жыл толук болду ишке берилгенине. Андан алдын лифт коюлган, коюлуп иштеп келген. Ушул убакка чейин такай калбай иштеп атат. 12 саат бою иштейт. Лифт жакшы, жалып жок. Лифттердин дагы бир артыкчылыгы ARD системасы менен иштегендигинде. Башкача айтканда, электр энергиясы үзгүлтүккө учураса, лифт токтоп калып, жүргүнчү ичинде кармалып калбайт. Бул система аркылуу жүргүнчү жакынкы кабатка жеткирилип, лифттин эшиктери ачылат. Ош шаарындагы Ал Шараф курулуш компаниясы мына ушундай артыкчылыктарды эске алуу менен кезектеги көп кабаттуу үйгө Аквабилдтин лифттерин орноткон. 1 жыл ичинде лифт бузулуп же жашоочулардын нааразычылыгын жараткан эмес. Ушул домго Аквабилд деген фирманын лифттерин заказ кылдык. 2 лифттерин коюлду. 1 жыл болду иштегенине. 1 жылдан бери аябай сапаттуу иштеп, бузулган жок. Бизде ушул азыркы учурда ремонт кылып, жана жашап аткан кардарлардан жалаң гана жакшы ойлорду угутабыз. Шуму жок, тез көтөрүлөт лифттер, аябай сапаттуу. Ошол себептен биз дагы буюрса мына арка жагына дагы баштап калсак, буюрса дагы ушул фирмадан, Аквабилд деген фирмадан буюрса дагы лифттер заказ кылабыз деген пландарыбыз бар. Белгилесек, курулуш тармагындагы алдыңкы компаниялардын бири делген Аквабилд компаниясынын кардарлары улам өсүүдө. Ошондуктан 2025 жылга өндүрүштүн көлөмү дагы көбөйтүлүп, Кыргызстандын ичинде да лифт менен камсыздоо келишимдери аткарылат. Мына ушул жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбыздын топтомун түздү. Алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Бизден алыстабай туруңуздар.